Бардыгы классташтар менен болгон көйгөйдөн башталган. Бул тууралуу мен үйдөгүлөргө айтууга аракет кылдым. Бирок адаттагыдай эле атам мени уккусу келген жок. Мугалимдер да бизди өз ара чечишип алсын деген окшойт. Менин көйгөйүмө эч ким көңүл бурбай жаткан. Мен мектепке башка баргым келбей калды. Сабактар жүрүп жатканда бир нерсе менен алек болушум керек эле. Ошентип мен жаман балдарга кошулуп кеттим. Аларга чоочун эмесимди далилдөө үчүн кыйын болуп көрүнүүгө аракет кылчумун. Мени учеткада да тургузуп, үйдө да жазылашчу. Бирок бир гана баягы жаман топтогу балдар эле түшүнчү. Алар менен өзүмдү керектүү адам катары сезчүмүн. Мага булардан артык достор болбойт деп сезинчи. Анан бүгүн түн ичинде бирөөлөрдүн батирине оорулукка киребиз дешкенде мен баш тарта албай калдым. Бизди кармап алышты. Ошентип мен алгачкы жолу түрмөгө түштүм. Балага көңүл буруу керек. Биз ага бактылуу турмушту тартууга жардам бере алабыз.